Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, эл каналындагы чакчы көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Кезинде казалды катырайткан, акыйкат үчүн ак кызмат кылып, ак калпак кыргыз элине ак кызмат кылып, эмгегин өтөгөн биздин улуу бабабыз Казыбек Казалчыга 120 жыл толуп отурат. Андыктан не деген азап тозокту көрүп, канча жерге айдалып керек болсо убагында атууга да кетип, канча жылдар өтүп акталбай келген Казыбек Казалчы мына быйылкы жылы ак эмгектин артынан акталып отурат. А кишине аркасынан чуркап бабабыз деп урматтап кызмат кылып, акталганга ак кызматын кылып келген биздин коноктор келип отурат. Андыктан тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев келип отурат. Ошондой эле Калый Молдобосанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын бүтүрүүчүсү ырчы Кубат Алымкулов келип отурат. Эми Токтобек мырза Казыбек Казалчынын эң чоң, мындайча айтканда канча жылдан берки келаткан момундай жыйнагы не деген эмгек менен эл ичинен, ал эмес ошол кайсыл жактан болсо дагы 10 жылда 15 жылда визилдеп топтоп эл арасынан ошол эле улуу аксакалдардан, керек болсо Кытай жергесиндеги жашаган мына биздин баатырыбыз Манасчы Жусуп Мамайдын дагы айтканы боюнча айтор бардык жагынан мындайча айтканда чындыкка дал келген, акыйкат менен изделип келген ушул чоң жыйнагы чыгып олтурган экен. Мына мындайча айтканда сигнальный деп коебузбу, алгачкы басмасы биздин биринчи китеби биздин колдо турат. Мынакей элдерден кетип атат да, мына урматтуу телекөрөрмандар, туугандар, Кудай буйруса ушул биринчи китеби сиздерге алгач биз мындай көрсөтүп коелу. Эң жакшынакай мындай жүз жарык. Андан атабыздын сүрөтүн көрсөтүп коелу, Тoko өзүң карма, ушул өзүң баяндап китептен эле баштайлы. Бул китептин чыгышына көптөгөн адамдар эмгек кылды. Мен келип баягы ээ боло калсам ашыпка болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде могу сүрөтүн тарткан Майрамкул байкеге рахмат. Ишин жасаган балдар кыздарга рахмат. Исмайыл Кадыров деген байкеме рахмат. Акын ошонун баарын терип, ушунун баарын иреттеген. Анан актаган кишилерге рахмат дегенде, могу жердеги урматтуу бир туугандар, китептин алгачкы бетинде мына Казыбек Казалчынын өзүнүн сүрөтү. Ушул Эсенбек Мамбетакулов агайыбызга чоң рахмат. Андан тышкары Абыл деген ушу Боогачы Жакыпбек уулунун чөбөрөсүнө рахмат. Ушул сүрөттү кылымдар бою катып, анан ушул өткөрүп берген бизге. Таң калыштуусу ушул бир кылымга жакын аралыкка чейин ушул катылып турган сүрөт да. Муну совет доорунда баягы эл душман деп, ырларын өрттөп, ырын айткандардын баарын баягы түрмөгө кесип турган убакыт болчу да. 30-жылдардагы Оренбургда түшкөн сүрөт экен. Анын экинчи бетинде эле ошол Боогачы Жакыпбек уулу экөөнүн түшкөн сүрөтүн бердик. Бул эми баягы өзүнүн эски табылган кандай табылса ошондой сүрөтү мына. 30-жылда Оренбург шаары, мындай болсо. Андан эми калган өзү кетет. Китептин демөөрчүсү Асыл-Таш фирмасынын негиздөөчүсү ишкер Болотбек Кенжебаев агабызга таандык. Ушул китепти өзү каржылап, 1 миллион сомдун тегерегинде каржылап өзү чыгарды. Ал кишиге да чоң рахмат. Бул китептин жарык көрүшүндө көптөгөн кишилердин эмгектери камтылды ичинде. Анткени Болотбек Исабеков деген атабыздын 18 жылдык изилдеген изилдөөсү ичинде аманаты, ошол кыздары берген аманаты болчу. Ошол аманаттын негизинде башталган иш болчу, башы негизи. Ошонун негизинде чыккан китеп. Аны айтпай кетсем болбойт. Ал кишинин арбагы разы болсун, каза болуп калды. Андан кийин биздин баатыр атабыз Жусуп Мамай аксакалдын ошол өзүнүн кол жазмасы небереси берген мага. Анан ошол таң калыштуусу, ошол Казыбек атабыз ошо Кытай жергесине барган кезде 31-32 жылдары барган кезде Жусуп Мамай аксакал 13-14 жашта бала экен. Анан Балбай Мамай агасы ошол Казыбек келди дегенди угуп, ат жиберип алдырып, 1 жыл чамасында ошол айылында конок кылып, эч кимге каргылбай, коргулбай, анан ошол Жусуп Мамайды тестиер баланы ошо жанында сөзүн үйрөнүп калсын деп дайыма ошо жанына кармачу экен да. Анан ошондой бир жакшы күндөр өткөн экен. Ошол Жусуп Мамай аксакалдын эскерүүсү да бул жерде. Андан тышкары Иле казактарында Кытай жергесинде бир кыргыз айыл бар экен. Ошо кыргыз айылда
Абдыш Молдакун деген атабыз билимдүү киши болгон экен. Ада ошол Чагатай тилинде каттап аты жолгон киши экен. Абдыш Айтакун деген баласы алып келип колума тийгизди. Ушул таң калыштуу нерсе, ушул Казыбекке киришкенден баштап мен ошол Казыбектин рухунун тирүү экенине ишендим да. Рухунун. Ушул иш башталгандан кийин эле өзүнөн өзү эле мындайынан болуп материалдар чыгып, анан биринин артынан иш жүрүп отуруп, акыры китеп чыга турган күндүн жакындаганда сүрөттү алып калды да. Таң калыштуу. Ошол сүрөттү ГКМБнын архивинде да жок бул сүрөт. Керек болсо өзүнүн делосунда да жок экен бул сүрөт. Керек болсо түрмөнүн түптөрүн тешип кыдыртып издеттик, бир да сүрөтү жок да. Бирок ошол улуу ырчы Жакыпбек Богачы уулу менен, Богачы Жакыпбек уулу менен Оренбургда түшкөн сүрөтү ошол Жакыпбек атабыздын чөбөрөсүнүн үйүндө сакталуу экен. Абыл деген бала жигитибиз таап берди. Ал кишиге да чоң рахмат. Ыраазычылык айтыш керек. Андан тышкары Кытайда дагы Казыбектин туугандарыбыз деп дагы электрондук почта менен салып ийишиптир, изилдеп атыпсыңар деп. Ал ошол туугандарынан деп аны да киргизип койдук. Андан тышкары газета, журналдарга чыккан материалдарды бердик. Табылган кол жазмалардын сүрөттөрүн бердик, чыккан китептерди бердик. Эң негизгиси сүрөтү, анан астында турган кол тамгасы. Бул кол тамгасы ошо архивдик материалдардан карап отуруп, этегинде кол коюптур. Мамбет деп туруп, Имин деген сыяктуу кол коюп коюптур да. Мисалы менин атам да кол койчу. Асаналиев да Асан деп туруп чиймеп койчу да. Ошондой кол коюптур. Анан сүрөттүн астындагы ошо оригинал өзүнүн кол койгон колу. Андан тышкары эл осунда ырдалып жүргөн биздин ушул Казыбек атабыздын ушул күнгө чейин жашап жетип кайра жаралып тирилип атканына себепкер болгон Атбашыдан, Акталадан, Казарманда, өзгөнүн тарапта дагы көп аксакалдар Казыбек айтып жүргөн. Манасчылар, акындар деген сыяктуу эле Казыбекчилер деген пайда болуптур да. Таң калыштуу. Мамлекет канча баягы эл душман деп күчтөп, кысым калып турган күндө дагы эшикти жаптырып коюп, тамагын астырып коюп, бөтөн киши жокпу деп каратып коюп, анан бир окумга чейин анан Казыбек айтып турчу экен. Бул эмне деген? Казалдарын айтып турчу экен да. Карасаңыздар, ошентип эл оосунда, элдин көкүрөгүндө жашап келген улуу акын жарык көрүп отурат. Бүгүнкү күн мындан аркы жашоосу ошол ак таң атсын деген бир тилек менен ушул китепке Казыбектин ак таңы деп бир өзүмдүн немеме ой толгом жазып койдум. Жакшы, эми токо мынакей жакшы кабар, жакшы сүйүнүч. Бул чындыгында бир арбагы одарлоо атат улуу киши канча жылдан бери акталбай бир себептерге байланыштуу токтоп келди. Эми биз кайра бир өткөнгө кайрылалы. Неге Казыбек Казалчык ушул Совет мамлекети кастарын тигип мынчалык бир душман катары эсептеп, эмне үчүн айдалган, телекөрөрмандарга бир башынан бир бул кишинин кандай экенин бир айтып өтсөк да. Бул эми тарыхчы Лимпостордун айтымына караганда, кулакка тартылгандачы, атасы менен апасына кулакка тартыш керек да, болуш менен эле аялдын туурабы? Бул Кыргыздын биз эми кыргыз элибиз баягы илгертеден ушундай элибиз да. Баягы көрө албаста бирин баягы чыбыкталып чукка отуруп келишкен да. Аны ошентип отуруп Казыбекти үй бүлөсү менен атасынын энесин ошол Мамбет Иминди баласы небереси менен айдатып ийген да. Бүт ошол айдоодо жүрүп, ошол Мамбет Имин аксакалдын урпак тукум курт болгон да. Мисалы Казыбек казы болгон. Казыбектин эки уулу бир кызы болгон экен. Ошол эки уулу ошо жүргүндө жүргөндө өлүптүр. Кичүү кызы болсо, ошо кызы кичүүсү Тажгүл деген Кытайда жүргөндө каза болуп калыптыр, чарчап байкуш. Анан карасаңыздар, баягы бөрк алдырса баш алганда биздин кыргыздарчы планды торту кадимкидей жанакы 5 жылдык милдеттеме койгондой эле план коюптур. Баланча процент менен байманаттарды айдайсыңар депчи. А процентке биздин кичинекей калкта. Ал процентте толуктай албайт да, туурабы? Же бир 5-6-10 миллион болбосо ал кезде. Анан жетпей калды деп тиги жака жогорку жакка кабар берген экен. Экинчи, үчүнчү слой да кошо айдагыла деген экен. Бала чакасы небереси менен. Ошол куу турмуштун замандын капшабына кабылган булбул да бул. Ачык айтканда, жөн эле замандын баягы бир капшабына кабылып кеткен киши да. Мен өкүнөм аябай. Эмне үчүн ошол үзөңгүлөш жүрбөй акындар менен, тизгиндеш жүрбөй акындар менен, ошолор менен ушул бардар заманда ырдап чоордоп, элдин жарпын жасып,
тарыхта чоң ордун таппай ушул убакка чейин жашап келген, ушул кызыктуу да. Анан эми бул кишинин тагдыры аябай кызык экен. Карасаңыздар, баягы болуштун баласы болуп баардар жашоодо жашап атып эле, келатып эле. Бир күнү малдын баарын алып, тамдын баарын алып, бир күн ысыкка отуруп калып атышпай, эчтекеси жок. Кийерге кийими жок, ичерге аш жок. Мондай турган терек кулап калат да. Анан эмне деген жашоо бул? Акынга ошон жашоо да. Ошондон баштап Казыбек ырдап баштаган. Боогач аксакал батасын бериптир. Боогач эли менен коштошуп бир-эки ооз ырдаган экен. Казыбек жорго экен. Мен жортокмун дептир. Боогач аксакал. Боогач аксакал. Атасынан уруксат алып берип, Мамбетимин кайраттуу катууш экен, ырдатчу эмес экен. Мындан ары балаң уруксат бер эми. Болор болду. Мен мындайын ырдабайм. Мындайын Казыбек ырдасын деп батасын алып берген экен. Мына улуу кишилердин бата менен чындыгында кандай ген, кандай бир улуу өнөр, улуу талант ушинтип уланып келатат. Эми Болот мырзага берели. Болот Кубат. Мына комузду колго алып туруп, миң уккандан бир көргөндө ба Казыбектин казалдарынан. Жана Казыбекти тирилтип келген аксакалдары, Надырбек деген аксакал болгон, Асыгал деген аксакал болгон, Өмөр деген атабыз болгон, Базарбай Томотоев деген аксакал болгон. Ошолордун арасында дагы ушул Кубаттын чоң атасы Асек Токтосопиев деген атабыз болгон. Бул киши өзү баягы өмүр бою карагайчы болсо дагычы тунук тоонун арасында жүргөн үнү байкалат да. Эми ырдаганы бир башкача шаңшып. Анан ушул Кубат биздин консерватория студент болуп келгенде ошол качандыр бир убакта Казыбек менен кийлешип жүрөм. Бир убак келгенде сен ырдайсың, ошол Казыбекти чыгарабыз деп, бул Кубатты чекесинен сылап жүрүп, атаңдын ырында чоң атаңды тирилтели деп жүрүп, мен баштагам мунун башын кыйкырып өкүрүп атып. Мына ошол атабыздын ырдаган ырын ырдап берсин да, небереси. Өзүңө да эки ооз сөз берели. Кандай болуп башталды, кандай мына алдыңда агайың отурат, агаң отурат дегендей. Эми чоң атам ошол ырдап жүргөндө мен бала болчумун да, 5 жашар болчумун, 4-5 жашар. Анан ошол кезде өтүп кетти дүйнөдөн. Ага чейин баягы айылда жүргөн аксакалдар, ошол райондун эли, областтын эли ушу атамды бүт таанып, атам ырдаган ырларын, ушу Казыбекти аябай мыкты деңгээлде аткарып жүргөн киши болгон экен республика боюнча. Өзү айтып жүрчү экен, тиги Казыбекти айтканда деген баягы жашырынып алып айтчубуз депчи совет убагында. Мындай ээн эркин чыгып айтыш болчу эмес экен ал кезде. Кулакка тартып депчи. Кийин сахнага биринчи жолу канча 87-жылы айтып чыктым деп өзүнүн эфирде айтылганы бар. Анан ошол атамдын оонун записьтери менен угуп, анча-мынча баягы записьтер калып калган. Бул азыр мен ырдай турган оон ошол атамдын өзүнүн баягы Казыбектин оонун иштеп чыккан оону да. Негизи Казыбек өзү баягы жөө айтылган оон экен да. Атамдын оонун депке колумдан келишинче аткарып берейин. Атамдын аты Мухамбет, иминдин болом баласың, айта берсе мейличиң ар кимдин башка санасы. Ырак калдың орун Поркросидин каласы, аманат аллаң өзүңдөн алыс жол болдуң арасың, ак жолуңда белгилүүң ар адамдын чамасы. Билбесе Кудай тилекти пенденин эй барбы чарасы. Өзүмдүн атым Казыбек, өткөрдүм баштан касиет. 28 жашымда жигиттик күлүк кашымда, жалгыз Алла медет кыл, жалгыздык турат башымда. Кейитип жанды бул турмуш кетелек азыр башымда. Жатсам турсам ойлонуп, жабырым башта мол болуп, жардылык байлык кимде жок, жакыным жатса толгонуп. Барксызда мени бул жерге байлады, жипсиз тор болуп, тагдырдан түрлүү машакат таалайга бүткөн шор болуп. Келечекте турмушум кетер бекен оңдолуп, урматымдан тайбасам узун өмүр мол болуп.
Башынан тайса дөлөтү падыша түшөт тагынан, ар бир иштин белгисиң азаматтын багынан. Айырбасын Кудайым акыры дендин сагынан, Алла таалам береттир ар пенденин багынан. Жатсам турсам ойлонуп жалынамда жалбарам, канча түрлүү макулук кабардарсың алымдан. Кайгылуу болгон эл үчүн казал жаздым жаңыдан. Бузулду биздин кайран эл буркурап акты, көздөн сел каптап кетти толкутуп караңгы шамал катуу жел. Өлгөн соң түрлүү машакат көңүлдү узат, кайгы чер ашуусу бийик жолу таралдыбызда турат бел. Басууга кубат дарман жок, баш айланып болдук деп. Азыркы турмуш эң начар, артын Кудай өзүң бер, улук Кудай чеберим унутпасын бирерин. Урмат кылып сыйына мен ушундан башка не дейин. Талгы көрүп бүрдөдү тамырын жерге шилтеди, таң атканча талыкпай таңшып булбүлүндөдү. Жаркырап бизден башкалар жай жайында жүргөнүң, жабырлуу болгон эл үчүн жараткандын күндөрү. Жатса жашпа шалдырап жан кейте түндөрү. Бир топчул болду чамасы биз түрмөгө киргени. Арты болсун кайрылуң абалдың эч ким билбеди. Алам кулап адамдан ак жеринен күйгөнүң, өзүбүздөн каталык өткөн чыгар илгери. Карап көрсөм өтпөптүр карманып эң эч ким дүйнөдө. Астам ойнор кезиңде бул болду көргөн күнүбүз, азырда жыргал кезиксең апийимдин гүлүбүз. 15 жашка чыкканчаң ойно бала кес болдук, 16дан бери жакаң ойлонуп акыл эс толдук. Ойлонсом оор салмагың дарып түшөт капалык, оюндун өтүп жыргалын 30га келдик такалып. Ар жактын көрүп жыргалын 60 жашап албадык, беректен туулуп бул кезде 5 жашар болуп калбадык. Унутулбайт өткөн күн, убайым тартып зарладык, эл көчкөндө чоң жүктөп килем жаап, атаңга эн тала түс менен эң алдыңкы катарда. Чылкылдашып эңишип мындай кыз келин менен жүрбөдүк, ошондой жыргал ичиндең түшчүлүгө өмүр сүрбөдүк. Башка бир келгенде өлөттү бакты сыстык качырат, бактың туура келгенде сенин байлыгың кайда жашынат. Харакет кылып мал тапсаң анда мындан кашылап, жарашса бакты таалайың жарк этип жолуң ачылат. Болуп карагай токой черлерден карышкыр илбиз түлк албай, болуп боз кушу жүрүп босала чүрөк алдырбай. 4 бутун орус такырып төгүлтүп жорго салдырбай, сурулампашым көйнөк суусар бөр кыркап кийбедик. Ошондой жыргал ичиндең 15 жылаң ойноп күлбөдү. Сана күлүк изи жок, сабылсам элдин иши жок, кадимкидей жүрөгө булат башың аксай өсү жок. Күлүктү байлап кермеге, күрпөңдү союп шернеге, күнделе жыргап жатуучу күйүттү биздин эл беле. Тобурчак байлап кермеге, токтуну союп шернеге, толукшуп мындай жатуучу тосоктуң ай биздин эл беле. Байбалдары күлүшкөн баш бошобой үлүштөн, сойгону семизбей болгон шонусу журтка кээ болгон, акшумкар торго тартылган, айланаң албай талпынган. Хадистик түшүп башымдан асып келдим, калкымдан керектүү тууган ушул деп кейишим тартып мен үчүн келериң ай барбың артында. Алатом калдың алыстан, айлам жок кайра барышка, туулган жерим ат башың тусуңду качан татамын, асыретиң эгем колдой көр арбагы черик атамдын. Айланайын ат башым адамдын черин жазарын, самаганын алуучу бул сарт кечи турат базарың. Кашыңда турат чештөбө касиеттүү масарың, өзөндү булак сазы бар, ошондон өрдөк казы бар. Агала туйгун машы бар, атып алчу казы бар. Аралаш оюноп бири жүрсөң, адамдын эй багың ачылар.
Саламат баракелде, карачы кандай гана керемет ыр, керемет саптар. Ошол убактагы бир өзүнүн түрмөдө жатканы, кайгы муңу ошол көз алдыга элестетип ат башына аксайды. Эң негизгиси биринчи айдалганда ушул Орунбургто атат, Оренбург. Андан кийин Ташкентке келген. Кандай болгон? Бул киши негизи 3 жолу соттолгон киши да. Андан биринчисин ошо атасынын кулакка тартып, ошо атасынын баягы капшабы менен буларды кошо айдап ийген да. Эми булар ата энесинин күнөөсүн булар тартпаш керек болчу закон боюнча. Буларды ошо Казыбекти бала чакасы менен айдаган да ошо. Эгер Мамбет Эминди баласын небереси менен кошо айдап атат да. Кошо кетти бар. Кеткен. Андан кийин баягы булар жашай экен күнөөсү жок экен деген шылтоо менен Оренбургда 1 жылдай, 2 жылдай жүрүшкөнбү, 1 жылдай. Андан кайра бияка келишкен. Акталып келет. Чыгарганда түрмөдөнчү. Бирок түрмөдөн чыкты, акталды деген кагаз берилбептир. Ошол бар экен, бул китепте ошол бар. Андан кийин бул ат башы ичи тынч турсун деп таекелери да акталадан болгон, өзүнүн кайын журту да акталадан болгон. Ошо акталага келип отурукташып калышат, ошол жакта туруп калат кичине. Анан бир таекелерди ат берип, ошо аттан да чыр чыгып, анан баягы көрө албастан аяктан дагы баягы байга ушул жактан да кошомат кылып атат дешип, аяктан да арыз түшүп, анан 6 ай түрмөгө дагы кесилген. Аяктан кесилип, андан кайра түрмөдөн чыгып келгенде анан ошондо ат башта Акчубак көтөрүлүш деген болгон экен. Ошол жактан элдин арасы тынчыбай турган экен да, басмачылар деп асыл элди жаман көрсөтүп атпайбы? Ошонун баары кыргыздын эли жери үчүн күйгөн патриот жигиттер болгон да. Элибизди бербейбиз, жерибизди бербейбиз деп. Анан ошол Абдулла Кулчун, Сүйүндүк, Турсун деген 4 көзгө таар мерген кыран жигиттер болгон экен. Ошолду баягы жигиттерди элди баштап турган. Анан ошол ат жиберип анан баягы намыс эмеспи, кайын журтунда жүрө бересиңби деп алдырышып, андан ары ошол Кытайга кирип кетишкен да. Ошо баягы булардын эң ушул 3-чү күнөөсү ошо кетип атканда да кишилер чыгым болуптур. Анан Кытайдан бери булар баягы казактар жакка өтүп кетебиз деп, иле казактарга өтүп кетебиз деп, анан баягы арасында тыңчылар бар экен, советтин шпиондору. Ошолор баягы Үсөнгүш жакта жолго салышыптыр да. Ошол жакта киши жок, анан өтүп кетебиз деп. Алар орустардын солдаттарына алып келип берген да. Казыбекке алып келип берген, эртең сүйлөшүлүп койгон. Ошо боюнча алып келип ошол жерден анан бир 30га жакын киши колго түшкөн. Ошонун бири Казыбек Казалчы. Андан кийин анан ошо Абдулла Жаанбаевге ошол жерден ок тийиптир. Анан баласын учкаштырып артында. Анан Акбоз аты бар экен, ошол кыйын жигит экен да. Ошол окту атканына карабай анан чагып кеттир, аралап. Ошол ок тийбептир киши ошол кишиге. Анан ал эртеси ошол баласы жок экен, баласын бир жакка таштап, Абдулла Жаанбаевдин бир баласы ошо Кытайда болот да. Таштап, табыштап, анан эртеси өзү келиптир. Ак челекти көтөрүп, колго түшүп бериптир. Ошол Кытайдан келген жанакы эскерүүлөрдү ошонун баары жасалган. Анан ошол жерден анан баягы биздин өзүбүздүн дагы Бишкектин соту карабай, муну Среднеазиатский военный округ дейт, Орто Азия боюнча военный сот карап, жогорку жактан ошо Ташкенттен келип карашып, анан ошону болгон ошол катышкандардын баардыгын өлүм жазасына атууга кетишкен булар. Анткени мамлекетке чыккынчылык кылгандыгы үчүн, мамлекеттик чек араны бузгандыгы үчүн, мамлекеттин жанакы мал салдарын баарын айдап кирип кетишиптир да булар. Болгондун боюнун алдырып туруп, анан баягы жогорку эмесин баягы кандай десем законду өлүм жазасын мойнуна илип кое беришкен да. Анан кандайдыр бир себептер менен булар кайра кайрылганбы же июндун 34-жылы июндун бир 20-ларында, 29-ларында ушунун тегерегинде өлүм жазасына өкүм чыгып, анан булар түрмөгө камаптыр. Андан кийин сентябрдын бир кайда 20-лардын тегерегинде ошо Казыбекке анан дагы бир киши бар экен, атын унутуп калдым, ошо 2 кишиге атуу өкүм өзгөртүлүп 10 жылдан түрмөгө кесилиптир да. Ошентип анан бул аксакал ошо түрмөгө кыдырып жүрүп, аягында ошо Ташкентте бизче аякта Чирчик деп коет экен, Чыйырчык деген түрмөдө отурган. Анан ушул жанында түрмөдө отурган кишилердин айтымына караганда эң негизгиси баягы өлүмүнө чукул таза алып келгени түрмөдөн өлгөн да бул. Анын жанындагы кишилер айтат, Казыбек менен ушул кишилер качабыз деп даярданып калган дейт да. Муну баягы түрмөнүн ичиндегилер билет да. Ошону бир жумгалдык, бир кочкорлук, бир 2 киши түрмөнүн чоңуна барып, баягы стукаштарды айтып коюп, сатып коюп, анан ошондо жана кача турган да бир бала менен Казыбекти
тилер алып барып анан жарым жан кылып сабаптыр дейт. Ошондон ошону жарым жан кылып сабапты дейт. Анан кечинде Казыбекти көрүп коеюн деп, кечки тамагымды эми картошка менен көк шорпо дейт. Ошо Казыбек ичсин деп көтөрүп барсам, Казыбекке берсем, бир кашык да шорпо жута албай кой дейт. Анан мен эми адам болудан калдым. Аман эсен буяктан кутулуп кетсең, эл журтка салам айта барарсың. Мен ошол жерде калдым окшойт деп сүйлөшкөнбүз дейт. Анан эми кой антып деп мен эртең келем деп аны таштап бир кашык шорпо иче албай кой дейт. Бакшы. Жарым жан кылып жанчып салыптыр да. Жанакы герсой өтүктүн кыры жөнүнө баягы кыр сөөгүнгө тийип кетсе кандай сыктатат турабы? А жанакы лөкүйгөн душмандар, ошо элди кордогондор ал аямак беле. Ал жана мылтыктын кундагы менен чокко коюп туруп, жанакы качабыз дегенден кийин герсой өтүк менен жанчыды да болушунчачы. Тургуз кылыпчы мына. Ошол жерде калды да сөөгү. Анан тигиш айтат, тигишин эскерүүсүндө. Анан эртең менен Казыбек кантип калды экен деп барсам, уже Казыбек жок экен дейт. Анан жандалар айтат, өлүп калды. Анан ошо солдаттар көтөрүп кетти деп. Ошол жерден көмүлгөн дейт. Ал жерде баягы эл душманы болушун жүргөн кишилердин баардыгын баягы мындай дөңчөй кылбай да түштөп көмүп ташташат экен да. Жер менен жексен кылат экен да. Аны кабар да бербейт экен да. Эми ушинтип Бакуш атабыз ошол жакта белгисиз жакта калган. Ал жака барып мындай тарыхчылар дагы бар. Ошолорду алып дегендей барып мындай бир изилдеп кайсы жер кайсыл туш экен. Мен ал боюнча дагы Кыяс Молда Касымов агабызга кайрылдым. Ал киши менен да жакшы сүйлөштүм. Ал кишини дагы ушул эл аралык деңгээлдеги тарыхчылар менен изилдейбиз деп, Кудай болсо ошо Өзбекстанда өзүнүн дагы бир илимпоз чоң бир академик досу бар экен, тарыхчы, изилдөөчү ушундайларды. Аремек жакта бар экен, ошолордун баардыгына кулак кагыш кылды. Кудай болсо бул китептин баш аты, бул Казыбектин биринчи изилдөөсү, анан кийинки жолду ачылат болуш керек деп ойлойм. Буга чейин ачылып келген жолдору. Бирок баягы документтик түрдө акталган эмес да. Ошонун көп нерсе жабылып калды да. Ошону жолго салдык. Андан тышкары ошол Кыяс агай менен иштеп, кийинки изилдөөбүзгө, кийинки чыга турган китебибизге, бул китепке чыккан материалдардан да кызыктуу материалдар чыгат болуш керек деп ойлойм да. Кудайым буйрса. Адам тилек кылыш керек экен. Ооба. Ооба, балким ал жерде да кайсы жерде кайсы тушта коюлганы да балким табылып. Балким өзүнүн дагы сүрөттөрү чыгып калышы мүмкүн. Балким өзүнүн жанакы кол жазмалары чыгып калышы мүмкүн. Балким жанакы тергөөчүлөр эметкенде кызыктуу материалдар чыгышы мүмкүн. Ар кандай болот. Эми ол китептин бул көп эле жылы мурун акталмак экен негизи. Бул Казыбек казалчыды. Анан эми бул жерде бул ошо кандай болуп акталбай калган? 30 жыл өттү бизде эгемендүүлүк алганга. Бул жерде балким 90-жылдардын башында киришкендер болмок. Мен дагы да айтып коюшум керек, ушул аксакалы акталганы менен гриф секретность деп коет экен, жашырындуулугу алына элек. Мен эми ушул ишке аттанып атам, ушул биздин бийлик бутактарынан да кайра кайрылып, ошол атабыздын жашырындуулук грифин алдырыш керек да. Гриф секретность деп коет экен. Ошону алдырышыбыз керек. Ошондон кийин толук акталып, бул акталды, эми баягы материалдарын алып, окуп, ошондон кийин анан толук акталды. Бирок тиги алгандан кийин материалдарын алып таанышканга укугубуз бар. Бул жерде ушул бул китепти карасаңыздар, жагалмай учпас кыядан, жалгыз элем уядан, жалгызга жардам берем деп жараткан сени убадам дейт. Элик өтпөс кыядан, элкин элем уядан, элкинге жардам берем деп эгем таала убадаң дейт. Бакушум, булгары тердик кун устап, бурчунда чеге жылдыстап, булактаган кыз келин бурала басып ыргыштап дейт. Мындай саптарды көп акындын баягы калеминен кездеште бербейсиң. Анан бул кишинин акталышына, ушул китептин кайра жарык көрүшүнө кимдер себеп болсо баарын ыраазычылык айтам. Эң негизгиси мен ушул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич менен былтыр жүз көрүшүп, бир сүйлөшүп, маектешкен убагыбызда ушул иштин чоо жайын түшүндүрүп берип сурандым. Анан ал киши туура түшүнүү менен кабыл алып, макулмун деп, баардыгын мыйзам чегинде кылалы, мыйзамсыз иштер болбосун деп, анан ошол бир көрсөтмө берип, ошонун негизинде биздин Курманкул Зулушев башкы прокурорубуз ишти колго алып, Кумарбек Токтакунов деген ошол зам генеральный прокурор иним, ал киши жардам берип, ушул 5-6 ай болгон ушул материалдарды карап чыгышып, аябай тыкат идиктеп, кийин элге кеп сөз болбогондой болуп, биздин ушул президентибиз уят болбогондой кылып, ошол кишинин тапшырмасы менен анан жогорку сотко келди. Мен Замирбек Базарбеков агама дагы чоң ыраазычылыкты билдирем, ушул берүүдөн пайдаланып, ушул
агабыздын, атабыздын түздөн түз акталып, эл астында жарык болуп, аппак болуп турганы ошол биздин аталган ушул улуу биздин агаларыбыз да. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ушу элдин атынан, адабият сүйүүчүлөрдүн атынан, тарыхчы симпозиумдун атынан бул жакшы жолдун башаты болсун. Абдан чындыгында чоң эмгек мына биздин да жогорку жетекчилерибиз өздөрү киришип, бул киши дагы эми акын болуп, улуу киши болгондуктан ушул киши чыгып атат. Бул киши менен кошо кеткендердин али көптөрү Биз мындай да, биз 37-жылы репрессияга кеткен биздин азаматтарыбыз бар да. Ошол эр азаматтардын баардыгы ошол кезде чиновниктер болгон. Туурабы? Туураны туура деп кабыл алыш керек да. Ошол чиновниктердин баардыгын баягы репрессиялап ийгенден кийин ошолордун баары аттары биздин жүрөгүбүзгө жат болуп калган да. Андан тышкары Казыбекте кар болуп жаткан канча адамдын арбагы бар. Алар деген тетиякта эми ошол том болуп жаткан делолор бар да. Бизге атуулуп жетпегендер канча. Туурабы? Жөн эле кыргызстан көрсөтүп койгон экен да, монун үйүндө ую бар, кою бар, тигини кадыры бар, муну барк бар десечи. Айдап ийген да. Ошонун баарын акташыбыз керек бул. Ошол Казыбек ошонун башаты болуш керек негизи. Ошол акталуунун башаты болуш керек да. Анткени бул киши атууга кетип, андан ошол байкуш түрмөдө өлгөн акталып атпайбы? Жанакы ошол жаткан делонун баарын аңтарып чыгып туруп, биздин ошол жогорку жактагыларчы керек болсо бүт баарын эргеп туруп, баарын акташ керек. Бул кишинин арты менен алар да акташ керек баардыгы. Урпактары бар болуш керек ал кишилердин. Тукумуна жар салабыз. Керек болсо аны азыр эми баягы мобилдик заман эмеспи? Баарын батыл тапса болот экен да. Анан баарын чыгарып ушундай мындан да жакшы китеп чыгарып койсо болот. Казыбек Казалчыдан укум калганбы, урпактар барбы? Айтып атпайбы? Атадан жаңы элем деп. Жагалмай учпас кыядан, жалгыз элем уядан деп. Атасы да жалгыз киши болгон экен, мындай туугандар болупту, эки тууган болду. Анан өзү да жаңы койгон, анын өзүнөн тукум калбай калып атпайбы? Мени көбү айтат, баягы сен Казыбектин урпагысыңбы, тукумусуң деп. Ооба, урпагымдын тукумумун. Мен Челиктин уулумун, бирок мен адабиятта ушул айдыңда жүргөн адам катары мен бул кишинин үйөрманымын да. Мен ушул Богач атамды ушул кишинин үйөрманымын, негизи чынын айтканда. Ошо эки кишинин ысымы жаңырып турса мен үчүн сыймак. Чынын бул негизи ар бир кыргыз мындай улуу залкарларга күбөрман болуш керек. Ар бир кыргыздын жигиттери чуркаш керек. Негизинен сөзсүз эле анын укумунан тукумунан сөзсүз бир гана болуш керек. Анткенде анда чыгабы, чыкпай калабы, акталабы ким билет. Ошондой жигерди өзүңдөй мыкты бир жигиттер чурказа гана чыгат. Ал сөз ар бир кыргыздын маселен түштүктөн болобу, түндүктөн болобу, кайсыл болсо да алып чыгып көтөрүп чыгарыш керек да. Бир тууган болуш үчүн сөзсүз эле бир ата бир элден болбош керек. Биз деген турмуш деген бир чоң дарактын бутагына конуп отурабыз баарыбыз. Ошол дарактын чыккан жалбырагыбыз качанды бир убакта биз да чөсү ошо бактан кулап турабы. Ал табигат, аны ар бир моюн калыш керек. Гүлүн күчүндө тулпар тушунда. Тишиң барда таш чайна. Иштеп кал ошол. Иштеп кал. Көрсөт күчүңдү. Анан баардыгы өтүп кеткенден кийин, тишиң түшүп, бетиң бурушкандан кийин, бөкчөйүп баспай калгандан кийин таянып алып, мен мынтмекмин десеңчи, сага эч ким ишенбейт. Сен неберелериңе алып айтып аткан болосуң ошондо. Туура. Мынакей ошол кишилерден уланып келаткан мына небере Кубат мырза ырдап атпайбы? Мына чоң атамдан айтчу эле, чоң атам ушул оңго салып ырдачу эле деп. Анан келечекте Кубат мына өзүнчө чоң бир жыйнактар чыгып атат Казыбек Казалчынын. Кандай ой бар ушул Казыбек Казалчыны токо момундай кылып чуркап эмгекти кылып атат. Ушунун ичиндегилерди балким силердей таланттар дагы кенен алып чыгып архивтерге жаздырып, керек болсо азыркы заманда баптап мындай бир клиптерди тарттырып, ушундай бир дагы чыгарыш керек да. Кандай дейсиң ошого? Сөзсүз түрдө туура айттыңыз. Буга чейин эле мына агай менен чогуу запистерге барып аудио запись кылганбыз. Эми анан дагы мына китеп дагы Кудай буйрса жарыкка чыкты. Китептен окуп жаттап алып туруп, анан ар ким баягы өзүнүн дараметине жараша, өзүнүн оонуна жараша ошондой запистерди калтырып койсо болот да. Бул архив болот да. Мен мисалга атамдын обону менен жакшынакай тексттерди өзүмө төп келген тексттерди таап алып туруп Кудай буйрса анан иштеп чыгып, анан даяр болуп бышкан кезде анан агайга айтсак Кудай буйрса запись кылабыз. Нотасы менен кошо түшүп, Могу жердечи, урматтуу туугандар, бул китеп өзүнүн сүрөтү менен, кол тамгасы менен, анан ушул
Казыбектин айтылган огондору, иштелип чыккан огондордун баардыгын ошого Казыбектин сөзүнө жазылган огондор дагы 5-6 ого экен. Ошонун баары ушинтип мондай нотага түштү да. Нотага түштү. Муну Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурланбек Нышанов деген агам жардам берип, ошол кишинин эмгеги, ошол киши баарын карап тыкат иликтеп отуунан чыгарды да. Ал киши Нурланбекке да чоң рахмат. Кыргызды менмен деген жигиттер да патриот. Айланайын токко сен монтип иш кылып атсаң, сен монтип чуркап атсаң, мен куржалап каламбы? Мен да кошкон кошумчам арбак үчүн мен да чуркап эмгек кылып калайын деп, ушунун баарын жазып берди. Күн түн отуруп, экөөбүз отуруп иштеп, байке мен убактым болбой калган, байке айтам, байке өзүңүз карап коюңуз деп. Анан кийин барып экөөбүз отуруп кайра карап, ушу Нурланбек Нышанов агама чоң рахмат деп. Мен ыраазымын ал кишиге. Рахмат, ыраазычылык билдириш керек. Токо эми өзүң дагы бир сиңгил таштайын Казыбек казалчы. Ооба, мен эми баягы убактым тийбей атат. Баягы чоңдун чолосу жок дегендей. Чалуулар да көп болуп, аякка машакат, бияка машакат. Бул чоң ишке башыңды малып алсаң да жаман экен. Менчи өткөндө Билим берүү министрлигинде чоң жыйын болду. Бул жыйында бул атабыздын кийинки илимий чөйрөдө иштерин кандай кылабыз деп. Ошол жерде аябай жакшы сөз болду да. Анан ошол жерде зам министр эжекебиз айтты билим берүү боюнча. Мен бир нерсеге таң калып атам да. Же Токтобек сен же тарыхчы болбосоң, же адабиятчы болбосоң, же журналист болбосоң, анан ырчы болуп жүрүп ушунун баарын изилдеп, анан ушундай эле бир чоң ополтодо эмгек кылганына кандай дейт айттым. Ар бирибиз патриот болушубуз керек. Ар бирибиз сиз айткандай ошол кандай гана жигит болбосун, ошолордун баарын изилдеп алып чыгышыбыз керек да. Анан кийинки убакта Кудай буйрса бул Казыбек казалчынын илим иш-чаралары Бишкек гуманитарлык университетте, Улуттук университетте, Арамбаев атындагы университеттерде булар илимий жактан иштери болот. Кудай буйрса ошонун жыйынтыктары декабрда Академия наукта дагы чоң конференция болот. Именно ушул Казыбек казалчынын боюнча. Андан январдан баштап май айына чейин болгон Кыргызстан боюнча чоң вуздардын арасындагы адабият тарых боюнча курсовой, дипломный работа, жанакындай дагы эмелерди иштерди жасайбыз. Бирок аякка акчалай байге коебуз. Кайсы жазган кыйын эмеге, темага, ошого акчасын сыйлыгын беребиз. Конкурс жарыяланат да. Ошонун итогой жыйынтыгын алып келип дагы китеп чыгарабыз Кудай буйрса. Изилдөөлөр негиздепчи. Анан эми мен бул жерде эки эле куплет айтып берейин. Кубатбайым болсо жакшы айтып берди. Анткени бул кишиге да Алла ыраазы болсун, ошо атасын жоктотпой, атасынын ушу жолун улап, ошону чаап келаткандарчы мен сыймыктанам да. Анткени сенден чыккан бала чака ушу сенин комузуңду алып, атам чачпак эле, атамдын тебети эле, атамдын чепкени деп өйдө көтөрүп жүрсөчү, ошол кишинин руху ырас болот да. Атаң бир өйдө болуп калды болуш керек. Кудай буйрса. Мен эки эле куплет айтып коеюн. Сиздин ар жакта тынчсызданып атканыңызга караганда убакыт аз калган окшойт деп ойлойм да. Бабабыз кошой жери деген башынан намыс бербеген Коңурбай менен жолойду кошойсуз манас жеңбеген. Алмамбет жаткан чечтебең абал таныйык жер деген ар жылы жайлап табылдың аргымак минген кермеден. Арашан ташы бар жерде асылдар эне чеңгүлдөгөн. Күтүрөп малы төрттүлүк гүл танда дайым чөп жеген жайгышы билдей токчулук булоолоп кышта тердеген. Бабабыз аксай жер деген сыймыктанам карачы чатыр көлдө көл менен. Айтамын салам жалпыңа ат башыңа жерин жери деген. Баракелде токо, бар бол. Мунакей. Ат башынан салам айтабыз. Жалпы анан 5-6 ушул Казыбек Мамбетимин уулунун 120 жылдыгына арналган чоң мамлекеттик иш-чара болгон турат. Кудай буйрса Босого жайлоосунда официальный часть деп коет го, ошондой 6-сында саат 10дон баштап кечки 7ге чейин уланат. Кудай буйрса 5-inde болсо өзүбүздүн чакан программада концертибиз бар. Карапайым элдерге, конокторубузга барган биринчи. Анан жалпы жамы журтту ушул атабыздын жакшылык тоюна чакырабыз. Анткени бул киши бир кылымдан бери ушул басылып, жарык көрбөй, чекесиз жылып, жакшы сөз укпай,
бүт куугунтукта болуп ырларын титип өрттөтүп ушинтип келди. Мындан нары ошол жакшылык болсун деп чоң той болуп өткөн турат. Ошол баардык уюштуруучулардын атынан баардык ушул мамлекеттик мекемелер уюштуруп аткан ошо ат башы администрациясы, Министерство культура, биздин ушул Акылбек Үсөнбекович баш болуп баарыбыз барган турат. Баарыңыздарды дагы келе турган конокторду биз ушул кишиге кайыл эмеспиз. Биз ушул ат башыга барып бир жайлоонун азыр ат башта бышып турган убагы, козунун кымыстын бышып турган убагы келип бир кыя кесип чучук жеп, кылкылдатып кымыз ичип Казыбек атабыздын тоюна күбө болуп кеттиңиздер, урматтуу бір туугандар. Эми жол деген казал угуп, ыр угуп, акындар, ырчылар, манасчылар баары барышат Кудайым буйрса. Анан сиздерди келет деп жолду түзөтүп, ат башыга чейин асфальт тартып койгонбуз. Баары сонун, баарыңыздарды күтөбүз Кудай буйрса. Казыбек Казалчынын реклама жакшы болду. Абдан жакшы болду. Айрыкча жанагы кыя кесип дегенди айтса кыргыз барат да. Кымыз ичип, жал чайнап, кыя кесип, бал чайкап деп. Көрдүңүзбү? Чучукту мындай тик кесең болот. Аны кыя кессең мааниси чыгат да. Кыя кессең көркүнө чыгат. Бирок шеке барсаңыздарчы, кыя кесип беребиз. Кудай буйрса, ат баш элинин пейили кең экенин абдан жакшы билебиз. Кудайым буйрса, ушул мына Казыбек Казалчынын мындайча айтканда атабыздын бир оодарып, ошол жерде дүңгүрөтүп, эскерип, бир эле ошол күнү эмес, мынакей жыл бою жанагы илимий конференциялардын өтүп атканы бул өтө жакшы. Мектептин билим берүү министрлиги да эске алып туруп ушул мектеп программаларына киргизип, Казыбек атабыздын атынан мектептер, көчөлөр, мектеп коюлганбы, мурда коюлган бекен? Кандай болгон ушул боюнча дагы? Азыр Казыбек айыл өкмөтү бар. Казыбек айылды коюлган. Анан Казыбек ат башта Казыбек мектеби бар болчу. Аны кийин кайра башка атка которуп коюшту. Эмне себептен экен деп мен кийин ойлосом, бул кишинин баягы закондуу түрдө акталбагандыктан мыйзамга жооп бербейт окшойт да, ошон үчүн алып койду. Эми эгер ошондой бир шарттар болуп кала турган болсо, эми ушул улуу акын экен, бир көчөнү шаардан делечи, Бишкек шаарынын ичинен бир көчөгө атын берип, бир мектепке эле атын берип койсо жаман болбойт. Анткени бул дагы ошол мен деген акындардын бири болгон, жеңи жок Токтогулдун сап катарында турган, ошо алп акындардын катарында турган акын бул дагы. Анан эми бул кишинин мындан ак изилдөөлөр көрсөтөт, Кудай буйрса кандай акын экенин. Бирок мен ошондой деп ойлойм. Анткени А менен баштаса А менен ырдап, Б менен баштаса Б менен ырдап, бүт баягы сөздөрүн карасаңыз көркөмүнчө. Жөн эле сөз айтылбайт да, укмуштуу да. Эми бул кишинин пейзажист акында, сүрөтчү акында болчу. Бир көзүн жумуп алып бир өткөн бир жашоодо сүрөт тартасың го. Бул ошондой ырд айткан да. Анан Мээрим Көлбаева деген доктор наук эжекебиз айтты, карындашым. Ушул Казыбек Казалчы кыргыз акындарынын ичинен бирден бир өзүнүн басып өткөн жолун, өзүнүн кылган иштин баардыгын ыр түрүндө, бирок автобиография кылып жазган акындын бирден бири ушу экен. 29-жылында Манаптайда айдалып маалым болуп кылымга депчи, бүт баардыгын эле Оренбургтан, түрмөдөн ошол Токтогул атабыздан кийинки эле түрмө ырларын алып чыккан акындарыбыздын бири да. Туура, чындыгында бир эле ошол өзүнүн айрына эле көчөсүн коюп, мектепке же айыл өкмөткө койбой, чындыгында мына борборубузга ошол мектепке атын койсо болот. Токтогул атындагы мектептер бар да, Токтогул атабыз атында. Ошол сыяктуу мектепти борборго көчөнү койсо, азыр мына жаңы конуштар Кудайга шүгүр Бишкек чоңойду дегенде бир ат берсе абдан жакшы болот. Буга дагы сиздер толук киришип, балким жетекчилик жактарга аракет кылып дегенде, бул жакта бала ыйлабыз эмчек кайда дейт. Биз баягы суранып катчасы беребиз, эми калган иштерин баягы жогорку жак чечет го, бирок ошол жогорку жакта кызматтагылар оң көзүн салып, бул киши да кыргыздын патриот жигит экени катары кабыл алып, туура түшүнүү менен бир жакшы астейдил мамиле кылса деп ойлойм да. Жакшы, мен убакыттан да пайдаланып мына жана сүрөттө Бугач атабыз экөө түшкөн сүрөт болуп атат да. Бугач атабыз кандай болгон? Ошо кыскача дагы ал толук акталганбы киши дагы? Бугач атабыз акталган. Бул киши ал кезде көптөгөн күнөөсү жок болгондо эми болуш болгон. Анан эми Бугач атабыз 40 жашында болуш болгон киши. Матай деген аксакал айтыптыр, билерманыбыз. Базаркул деген баласы көрөшүп атканда эки чеке бала көрөшүп атты да, Бугач менен Базаркул көрөшүп атты да.
Анан Базаркулдун атасы Матай би, Богачтын атасы Жакпек болуш. Экөө дос болгон. Дөбөдө кымыз ичип отурса эле эки бала күрөшүп калыптыр да. Сынап алып. Анан улам эле баягы Богачы тиги Матайдын баласы Базаркулду көтөрүп чакып коет деп мынтипчи. Анан тиги Жакпек аксакал, "Ой, Матай, сенин ушул билгендигиңди айтымдыгың бар эле. Эки баланын кимиси кандай киши болот бир карап койчу" десе, айтты. Атан көрө. Сенин Богачың 40ка чейин кыңшылап кыз келиндин жанында болот. 40тан кийин болуш болот, эл осунда калат дептир. Атан көрө 40тын кыры менин Базаркулум 40ка жетпейт дептир. 40тан өтсө кылымды билет деп. 30 жашында, 39 жашында ошол өлөргө чейин ошол Кыргыз-Кытай границасын кармап, соода саттыкты жөнгө салып, Базаркулсуз ошол өрөөндө, ошол нарын өрөөндө бир дагы жыйын башталчу эмес экен да, бүтчү эмес экен. Көрдүңүзбү? Анан жанакы ошо Базаркул бир ичи түйүлүп ооруп калыптыр. Соку чеги сыяктуу окшойт да. Анан Матай аксакал бир жака кетме болуп калыптыр. Анан аттанып кетип атса, апасы ыйлап ийиптир. Айлан айын, сен баланы көрүп атасың, бүк түшүп жатып калды. Бүгүн үзүлүп кетеби, эртең үзүлүп кетеби, алыс жолго чыкпай тур, сен качан келесиң дегендейм десе, Базаркулду 40ка чейин балталасаң да өлбөйт деп бастырып кеттир. Көрдүңүзбү? Ошондой иштер. Ушундай келечекте тарых ушундай. Биз изилдей турган, биз жасап турган материалдар айлалды да. Өмүр жетеби де? Только өмүр эчтеке жетпейт го. Бирок өмүрдү туура пайдаланып, жакшы бир агалар ушул колдоо көрсөтүп турсачы, жазса болот. Ат башта Жылысбек Алыбаев деген акын бала бар, жигит. Ошол кишинин айтылган нерселери бар да, өзүндө ада шумдук акын, шумдук куудул да. Өзүнчө куудул, өзүчө. Андан ошону айтып атам, бир китеп жаз чыгара ал депчи. Ал укмуштарды билет да. Кызыл көз Кыдырбай деген болгон экен. Кыскача айтып коеюн. Анан укмуш малдын арасынан карап, кишилерди карап койчу экен. Анан кишини тике карачу эмес экен. Тике караган киши өлчү экен. Көзү кызыл болчу экен. Кызыл көз Кыдырбай деп. Анан ал өлөт, Кыдырбай өлөт. Анан окуялар көп, айтпай эле коеюн. Анан ошол ак моюн ак муштактарынан бирөө мас болуп жүргөн, аялы аябай тажатса керек да. Анан Кыдырбайдын күмбөсүнө барыптыр. "Эй, Кыдырбай, Кыдырбай, сенин бар экениң, сенин рухуң бар экени, сен кыйын эле болсо бир билдирип койчу" десе, шамал болуптур. Жел жүрүп, жөнүп турат. Анан Кыдырбай ушул аялыман тажадым дептир. Сен Кыдырбайлыгың чын болсо, мен аялымды алып кетчи дептир. Тажатты депчи. Анан үйүнө келет. Келсе эле баягы аял бүк түшүп жатып калыптыр. Ичимде эле. Аял үзүлүп кеттир. Ошондой бир аябай кызыктуу нерселердин бардыгын билет да. Ошо нарын өрөөндө анан ак сайырпада болгон укмуш. Анан мен айтып атам, ошол Жылысбекке жаз, жакшы китеп чыгарал депчи. Жанакы Матай менен Богачынын, Казыбек менен тиги Базаркулдун тияк бияктын баягы бүт баарын билишет. Ошо айдан. Кудай буйруса ушундай баягы кулакка куюп, көкүрөккө туюп калган ушундай адамдар чынында көп болсо экен дейбиз. Анткени улам барган сайын алыстап баратабыз да, канча ошо улуу кишилердин билген адамдар алыстап баратат. Андыктан эмне дейбиз, ыраазычылык билдиребиз мына Казыбек Казалчы эмне деген улуу инсанды кайра мынтип оодарып ушул жарыкчылыкка алып келип атасыңар. Бар болгула ушул кишинин руху жандасын дегенди айтабыз. Эми баягы жалпы эле элге, көрөрмандарга кайрылуу. Рахмат. Ошол иш-чара боюнча. Ушул убакытты туура пайдаланып иш кылалык. Сиздерге чоң рахмат ушул убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө. Ушул бизди сыйлап, атабыздын ошо элесин сыйлап, рухун сыйлап дегендей. Урматтуу телекөрөрмандар, кыргыз калкыбыз дайыма ушул улууну сыйласак кичи өсөт экен, улуунун сөзүн сыйласак кичилерге нуска болот экен. Улуудан калган нерсе кичүүгө дайым ызаат болот экен, бизге сабак болот экен. Ошон үчүн улууларды урматтап жүрөлүк. Алдыдагы ушул чоң тоюбуз жакшы өтсүн. Ошо Казыбек Казалчыдай, Богач атабыздай улуу инсандарды дайыма эскерип, эстеп, алардын багы жарык көрбөй калган чыгармаларын эл астына тартуулап, сиздерде болгон ышкоостор, ыр күйөрмандары, ырчы акындар, обончулар, маданият ишмерлери аман эсен болсун. Кудайдан ошону тилейм. Дайыма уучубуз кур болбосун. Атабыздын эмгеги мындан ары да жаркын эмгектери чыксын, катылып жаткан нерселер чыксын. Эфирден пайдаланып айтып коем, ушу айтып келет да, эгер
Казыбек Казалчынын бир кол жазмалары болсо, видео запистери болсо, аудио запистери болсо, ким эмне обондору дагы болсо, мен телефонума кабарлашып, мен таап кабарлашсаңыздар болот. Кийинки китептерге түз ошо сиздердин көмөгүңүздөр менен чыгабыз да, Кудай буйрса. Баарыңыздарды 6-сында, 7-синде Босого жайлоосунан күтөбүз. Кудай буйрса. Тойдо. Куат. Экөөсүз. Мен деле ошол байкем айткандай элде болсун, эл ичинде биз бололу дейт го. Ансарында элде болсун, эл болгон үчүн ушул ушундай аталарыбыздын эмгектери эскерилип, элден мына чыгып китеп жарык көрүп атат. Атабыздын мына экинчи өмүрү баягы тирилип атат деген жарык көрүп атат. Ансарында баягы жалпы чейрек эл түп көтөрүлүшүн той өткөрүп турабыз. Кудай буйрса 5-6-сы келип тоюбузга күбө болуп кеттиңиздер. Аман эсен, алты саныбыз аман, бөөдөбүздөн тышкары өткөрүп алалы тоюбузду. Баракелде, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мынакей чурка убакыт таппай ушул бул иш-чараны уюштуруп өткөрүп алалы деп аракет кылып, ушул жерге келип, мына элибизге дагы жакшы азын-олак жакшы сөздөрдү куруп бердиңиздер, бар болуңуздар. Казыбек атабыздын бул 120 жылдыгы жыл бою эмес, ар бир жылда дагы эскерилип турсун деген ниетте биз көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Урматтуу телекөрөрмандар, Казыбек Казалчы боюнча дайыма сиздерге биз ушул тааныштырганга дагы аракет кылып келебиз. Ал эми көрсөтүү соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.